саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул жакта эми чөп тергенге чыккан турбайсызбы? Ооба. Азыр кандай чөптү терип атасыздар бул жакта? Азыр багы мындай айтканда өйбөгөң жанга жаз келет дейт. Мына Кудай буйруса быйыл жаз жакшы жыл башталды. Эрте келди. Токчулук, молчулук болот деп ойлойм. Эмне дегенде быйыл жаан жакшы жаады, жаз эрте келди. Мынтип мына азыр апрель айы болуп атса дагы уже дар чөптөр алгачкы дар чөптү тере баштадым да. Бүгүндөн баштап. Мисалы үчүн мынакей азыр карасаң өзү ушул жерден жаңыбызда эле мындай бүгүн ушу балдардын жардамы менен могу темир тикен деп айтат. Ушу темир тикенди терип атабыз. Бул темир тикен мындай айтканда бул багы жапай өсүмдүккө кирет, анан көп жылдыкка кирип кетет. Анан бул өсү темир тикен ушу как раз май айынан жок кечиресиз, май айына чейин, могу апрель айынын ортосунан май айына чейин терилсе болот да. Бул ушундай сүт кезинде терип алган чоң дарчылыгы бар. Эми бул дарчылык касиетине кичине кайрылып кетсем, бул темир тикен өзү негизи жараларга чоң жардамы бар. Жана тышкы жараларга, мисалы үчүн жанагы экзамия деп коебуз, же аллергия, кычыткы, түптүү жара, ошолорду баягы жаралардын мына жанагындай баягы ириңдеп кеткендерди, ошолорду мында бир составы бар да, баягы инфекцияларды өлтүрүүчү, микробду өлтүрүүчү дегендей ушундай. Андан тышкары бул эң чоң дарчылык касиети дагы бар. Улуу ата бабалардан айтып келатат. Мен 3 жылдан бери опыт кылып келатам. Я. Бул монтип коелу, шамал келип аткан. Уруп атат дейт. Мунун эң чоң бул ата бабалардан айтылып келаткан, улуулардан айтып келаткан багы бул негизи медицинада колдонбойт да. Бул элдик медицинада бабалар, дарыгер, мурунку дабагерлер колдонуп келишкен экен. Муну эми жанагы денеде ала болуп калат да, денеге ала түшүп. Ошо ала түшкөндөрдү тери менен эттин ортосундагы сезгенүүлөрдү, микробдорду өлтүрүп, ошо теринин аласын жоюуга жакшы деп айтып келет. Бирок мен 3 жылдан бери аракет кылып келатам. Бул баягы терин менен эттин ортосундагы теринин сезгенүүсүн, клеткаларын, микробдорун өлтүргөнгө чоң жардамы бар экен. Анан баягы таза айыктырбаса дагы баягы токтотуп калууга, оорунун алдын алып койсо, токтотуп калууга чоң жардамы бар экен. Эми мунун даярдалышы мына азыр мынакей терип атабыз. Муну кургатып алып туруп, мунун эң негизинде могу даны, урук даны колдонулат да. Анан бул чөбү жабырактарды дагы колдонулат. Эми муну биз ошо кургатып алып туруп, анан муну эмеден өткөзүп, травкадан өткөзүп, майдалап, анан баягы кургагандан кийин мунун жай мезгили ушул кургатуу жолу, мисалы үчүн муну мөшөккө салып атат, 1 сааттан кийин муну ысып кетпеш үчүн баары эле сразу жайыш керек дагы. Күн тийбеген, шамал катуу урбаган жерге, жаан тийбеген жерге кургатып алып туруп, анан кийин травкадан өткөзүп, майдалап колдонобуз. Эми колдонгон жолдору ар кандай оорунун затка жараша. Мисалы үчүн азыраак татка болсо, азыраак чай кашык менен баягы жуу жолдору менен, андан тышкары муну ачытуу жолдору менен. Буга дагы составдарды кошуп атам. Бака жалбырак кошулуп атат, кастаңдай кошулуп атат, тизчилистинг деген, төө бака жалбырак кошулуп атат. Ошондой эле итүк ак кошулат. Ошонун составдары менен колдонсо, жана тышкы жараларга чоң жардамы бар. Анан алага дагы аракет кылып атам. Кудай буйруса, ушунун алага чоң жардамы бар экенин дагы баягы тажрыйба кылып туруп жетишем деген ой бар. Анан алага жакшы экен деп эле ар ким алып өз алдынча колдоно бериш дагы кыйын болот да. Эмне дегенде бул өзү күйгүзүүчү, терини күйгүзүүчүгө кетет да. Ошон үчүн терини күйүп. Андан тышкары дагы мына сиз дагы кичине мага кошумча айтып атасыз. Чоң атам ушуну ичип бөйрөктүн давлениясын төмөндөтөт деп айтып атасыз да. Мен ошону дагы оюма тутуп калдым. Мен дагы аракет кылып көрөм. Бирок бул кичине уулук заты бар. Ошон үчүн өзүмдүн досасым менен баягы колдонгонго
hareket kılam. Sizin aytkanışınızda da tajriba kılıp görüm. Tikenekte bolgonduktan bir yerden söz üstüde kolgapta olduğunu söyledi. Mesela bu dağ içine kata çıkenden öte osturuyor olur da tikenek. Bunu çın aytkanda. Tiken katıp ketkenden keyin bol bağladı da. Tanışından bal. Dağını uruğu çöp. Har bir çöpün tergen özünün emesi var da. Vaqt metkeli.